Бүгүн эртең менен саат 8:15 чамасында дал ушул жерде жол кырсыгы катталган. Бул жол менен 45-50 жаштар чамасындагы аял жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаадан түшкөн соң тайып жыгылып, өзү түшкөн автоунаа аны тебелеп кеткен. Аял алган жаракатынан улам өзүнө келбей каза болгон. Бул окуя ушул жайдагы видео байкоого түшүп калган. Да. А это где расширитель давления нет, Опа. Тасмада көрүнүп тургандай номер 169 маршруттугуна аялдамага жетпей токтогон. Окуя Борбордогу Байтик Баатыр менен Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Күбөлөрдүн айтымында кырсык болгон жерге милиция кызматкерлери менен тез жардам кызматы кеч келген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы да маалыматты тастыктап буларга токтолду. Азыркы учурда ал жерде ыкчам тергөө тобу өз ишин алып барып, тиешелүү иш кагаздарды топтоп жатат. Иш кагаздардын баары Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жол кырсыктарын тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, тергөө амалдары жүрөт. Аялды тебелеп кеткен 169 маршруттук унаанын айдоочусу учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Анын атасы бул кырсык экендигин айтып, баласы менен байланыша албай жаткандыгын билдирди. Баягы түшкөндөн кийин жолдун чекесинде колодо жазып турган себептен акылатып. Анан кийин баягы бала трассадан токтоп турду. Токтогондон кийин эле артында машина турат. Баарын марканы магазинге берип турду. Артында машина токтогондон кийин эле Борбор калада жол кырсыктарынын көп катталып жаткандыгынын дагы бир себеби транспорттун көптүгү жана айдоочулардын жоопкерчиликти сезбей жатышы дейт шаардыктар. Бишкектин жолдору 40 000 унаага ылайыкташтырылган болсо, учурда калаада 420 000 машина бар. Негизи эле соңку убактарда айрыкча коомдук транспорттун айдоочулары эрежени сактабай жаткандыгын айтып, нааразы болгондордун саны да көп. Канча адамдын өмүрү анын колунда кетип баратат. Анан ушундай бир жарышышып, аябай ушундай катуу түшөт, билбейм да. Өтө эме да. Катуу айдайт. Эме кылбайт да. Өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезбейт да. Вообще бири-бирине телефон чалып, ой мен чыктым, эми сен бирткеден кийин чык. Ой сен туруп тур деген. Это вообще болбойт да. Бизди как будто эмедей көрөт. Биз Эске сала кетсек, жакында эле Бишкектин Байтик Баатыр көчөсүндө коомдук транспорт катышкан жол кырсыгы катталган. Анда троллейбус менен 3 жеңил унаа сүзүшүп, 7 адам жаракат алган. Тазагүл Милбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.